Барыңыздар, ассаламу алейкум. Бүгінгі шығарылышта iPhone 15 Pro Max бойынша обзор қылып бермекшімін сіздерге. Натуральный титан деген түсті. 4 титандан жасалған. Бұл жағда титандан ұқсайды, ешқандай шиылмайды. Бары соның бұл жақтары деле. Бұл жағында көгізіп анан өчүргөнгө кнопкасы. Бұл жақ громкость регулировка кылган көйдө кылды. Анан бұл кнопканы болсо каалаган нерсе коюп койсоңуздар болот. Мен мисалы фонарикке коюп койгом. Басып турсам фонарик күйөт, кайра басып турсам фонарик өчөт. Сиздер ушул кнопканы басып камераны сразу көгүзсөңүздөр болот, жана башка нерселерге өзүңүздөр кылып алсаңыздар болот. Разблокировка бет боюнча. Разблокировка бат иштейт. Процессоры Apple A17 Pro деген процессор. Экран болсо 6,7 дюйм. Камералар болсо 3 камерасы бар. 48, 12 жана 12. Батареясы 4441 мА. Салмагы 221 грамм. Жана 8 гигабайт оперативкасы. 5G кармайт. Анан мол жагында стереодинамик бар. Телефон өтө бат иштейт. Эч кандай катып калуу деген нерсе жок. Интернет деле аябай бат иштейт. Камерасына кирсек, камерасы сүрөткө 2.05 эсе 1 эсе 2 эсе 5 эсе жана максимально 25 эсе жакындатса болот. Максимально. Анан видеосу 4К 60 кадр секундасында 0.5x которулса болот. Видео запись кылып жаткан учурда жана 1x, 2x жана 5x жакындатуу. Анан видеодо максимально 15 эсе жакындатса болот. Жана киноэффект деген бар буда. Киноэффекти 4К 30 кадрга чейин эле тартса болот максимально. Анан замедленно бул замедлять этип тарткан кыргызча атын таппай калдым. Таймлапс бул бат бир видеону чоң видеону мындай бат кыла турган. Бул жагына өтсөк, бул жак портрет бар. Портретти 1 эсе 2 эсе жана 5 эсе жакындатса болот. Бул жагы панорама деген. Бир нерсе мындай тоолугу менен тартып чыкса болот. Так калган жагы сонун иштейт экен. Могул жерине сим карта салынат, бир сим карта. Анан да бирөөсү виртуальный сим карта кылып, 2 сим карта менен колдонсо болот. Комплектациясы коробка. Бул жагында мондай оригинальный зарядный шнур эле келет. Ал шнур эле салынат. Анан мондай башы жок болот. Анан булардыкы 15тен баштап Type-C колдонулат. Кадимки эле Redmi'ге сайып турган Type-C'ни деле буга деле сайып колдонсоңуз болот. Бирок антип Redmi'ни зарядник менен колдонсоңуздар батареясы тез өлөт. Ошондуктан өзүнүн зарядник менен колдонгонуңуздар жакшы болот. 4К 60 кадр секундасына. Бир эсе жакындатууда азыр. 2 эсе жакындатуу, 5 эсе жакындатуу. Максимально 15 эсе жакындатуу. Бир эсе 0.5 шерик. Кайра бир эсе жакындатуу.
максимально 15 есе жакындатуу. Кайра бириси. Кечки видео 4К 60 кадр секундасына. Кечинде ушуну тартат экен. Азыр 1x 2x 5x максимально 15x кайра 1x 0.5 шерик. Кечинде ушуну тартат. Кайра 1x стабилизациясын текшерели чуркап. X кайра 1x. Караңгы жерлерди өтө эле жарык кылып жакшы көрсөтүп берет экен кечинде. Айды тартып көрөлү. 5x максимально 15x. Айды ушуну тартат экен. 15x максимальный зум.